Саламатсыңар балдар. Бүгін Қырғыз тарих боюнча онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы 18-19 кылымдардагы Кыргызстандын социалдык-экономикалык абалы. 1-бөлүм. Бул сабак 10 класстын окуу китеби боюнча даярдалды. Сабакты даярдаган Мукаш Абдыраев атындагы атайын адистештирилген музыкалык мектеп-интернаттын тарых мугалими Ажыбаева Нурила Эргешбаевна. Сабагыбыздын максаттары: билим берүүчүлүк багыты боюнча окуучулар Кыргызстандын 18-19 кылымдардагы социалдык-экономикалык өнүгүшү боюнча маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк багыты боюнча окуучулар өз түшүнүгүн, оюн эркин айтуусу менен элестетүүсү, логикалык ойлоосу калыптанат. Тарбиялык багыты боюнча окуучулар өз өлкөсүнүн экономикалык өнүгүүсүнө салым кошууга тарбияланат. Сабакка колдонулган медиа материалдар PowerPoint, Multirock, YouTube жана Google Classroom платформалары болду. Балдар, биз сабакты 19 кылымдагы Кыргызстандын калкынын составы менен баштайбыз. 19 кылымдын ортосунда Кыргызстандын калкынын саны 800 000 адамдан ашкан. Белгилүү окумуштуу Василий Радловдун эсебине караганда 80 000 түтүн кыргыз болгон. Ал мезгилде кыргыздар бир нече уруктардан турган. Уруулардын ортосунда биримдик туруктуу байланыш болгон эмес. Ич ара феодалдык чыр-чатактар кыргыз элин алсыратып, бирдиктүү мамлекетти түзүүгө тоскоол келтирген жана коңшу өлкөлөрдүн кол салып туруусу үчүн оңтойлуу шарт түзүлгөн. Кокон хандыгы Кыргызстанда өз үстөмдүгүн орноткону менен уруулардын ички ишине кийлигише алган эмес. Алар хан бийлигине жарым-жартылай гана баш ийишкен. 19 кылымда кыргыз эли көчмөн турмушта жашаган. Ат үстүндө эркектер гана эмес, аялдар да эркин олтурган. Өзгөчө көчүү мезгилинде балдарды да өздөрү менен ат үстүндө алып жүрүшкөн. 19 кылымдын биринчи жарымында Кыргызстанда негизинен патриархалдык, феодалдык мамилелер өкүм сүргөн. Көчмөндөрдүн негизги өзгөчөлүгү коомдук мамилелердин өзөгүн өндүрүштүн феодалдык ыкмасы түзгөнү менен али патриархалдык уклад жоюлган эмес. Негизги үстөмдүк кылган катмар манаптар болгон. Манапчылык укумдан тукумга өтүп, орус элинин князь деген даражасына барабар болгон. Ал жөнүндө белгилүү окумуштуу Кушнер төмөндөгүдөй жазып калтырган. Манап кыргыздын турмушун тескөөчүсү. Уруунун жери ага тиешелүү болгон. Ал башкарат, соттойт, салык чогултат, көчүп конун тескейт, талаш маселелерди чечет, күнөөлөрдү жазалайт деп. Манаптар өз убагында 3 чоң топко бөлүнгөн. Биринчиси чоң манап. Чоң манаптар бул бир нече уруулардын башын бириктирип турган. Ага катардагы бир нече манаптар баш ийген. Анын бийлиги мураска өткөн. Ошондуктан булар чынжырлуу манап деп аталган. Экинчи топ катардагы манаптар же чала манаптар. Алар чакан уруунун башында турган. Манап деген даража алардын өзүнө гана ыйгарылган. Чала манап өзүнүн даражасын мураска өткөрө алган эмес. Катардагы манаптар чоң манаптын буйругун аткарууга милдеттүү болгон. Ал эми үчүнчү топ бул чолок манаптар. Эл ичинде манаптардай жашоого, башкарууга аракеттенген адамдар болгон. Аларды эл арасында манаптар деп аташкан. Бийлер. Белгилүү тарыхчы Жамгыртиновдун пикири боюнча 19 кылымдын башында бийлердин функциясы толук бойдон манаптардын колуна өткөн. Ошондуктан бийлер аз кездешкен. Байлар бул өзгөчө социалдык катмар болушкан. Булардын негизги байлыгы мал болгон. Кыргыз байлары да 3 чоң топко бөлүнгөн. Күрдөөлдүү байлар, ордолуу байлар, сасык байлар. Күрдөөлдүү байлар жеке гана байлыгы менен айрым алмастан коомдук турмушка активдүү катышып, эл ичинде чоң кадыр-баркка ээ болушкан. Алар чоң манаптардын кеңешчилери болуп эсептелинген. Ордолуу байлар бул чоң манаптардын ордолоруна жакын жашашкан. Көрктүү үйлөрдү курушкан, коро жай салдырышкан. Көбүнчө соода сатык менен алек болушкан. Ал эми үчүнчү топ бул сасык байлар. Сасык байлар негизинен малынын башын көбөйтүү менен гана алек болушкан. Коомдук турмушка кызыккан эмес. Алар зыкымдыгы, пелинин тардыгы менен айырмалашкан. Ошондуктан эл аларды жек көрүшкөн. Байлар өздөрүнүн жашаган үйлөрү, колдонгон буюмдары,
менен башка элдерден айырмаланып турган. Кыргыз аристократтарына баатырлар да кирген. Баатыр бул душман менен күрөштө өзгөчө эрдик көрсөткөн күчтүү, эр жүрөк колбашчы болгон. Эл арасында Бишкек баатыр, Жайыл баатыр, Тайлак баатырлар өздөрүнүн эрдиктери менен гана эмес, душман менен согушууда элди коргогондугу үчүн чоң кадыр-баркка ээ болушкан. Кыргыздардын Кокон хандыгынын курамына кириши менен жер эликтин бир нече түрлөрү пайда болгон. Ашляк бул мамлекеттик жер элик. Мүлк, жеке менчик. Вакыф деген бул ошол мезгилде медресе, мечиттерге тиешелүү жерлер болгон. Жайыттар байларга, бийлерге, манаптарга тиешелүү болгон жерлер. Коруктар бул тосмолонгон жеке менчик ээлиги. Мисалга алсак, Абдылдабектин Оштон Алайга кетчү жолдогу Бешбулак деген жерде жеке менчик жери жана кыштоосу болгон. Балдар, өзүңөр көрүп турган бул Алымбек Таткандын медресеси. Алымбек Таткандын медресеси 19-кылымдын ортосунда курулган. Өзүнүн көрктүүлүгү боюнча Кокон хандыгындагы эң чоң медреселердин катарына кирген. Балдар үчүн атайын окутуучу бөлмөлөр болгон. Курбан айт, Ороз айт күндөрү 1000ге жакын адамды чогулта алган. Тилекке каршы бул медресе биздин күнгө келип жеткен эмес. 20-кылымдын 20-30 жылдарында Совет мезгилинде бул медресе талкаланган. Алымбек Таткандын медресеси да жеке менчикке кирген. Ал мезгилде негизги элди Букара деп аташкан. Букаралар да бир нече жиктелүүгө дуушар болушкан. Кедей кембагалдар өз уругу, айылы менен жайлоого бирге чыгып, чогуу кыштагандар. Малай деген бөлөк уруудан келип жалчы жүргөндөр айтылган. Ал эми түндүктө жатакчы, түштүктө эгинчи деп аталгандар. Булар көчмөн турмуштан кол үзүп, дыйканчылык менен кесиптенгендер болушкан. Чайрикерлер, алар бөлөк уруунун бирөөнүн жерине келишип, анын жеринде аны шаймандары менен эгин эгип, багып, өстүрүп, ооруп жыйнаган адамдар болгон. Түштүктө эң көп бул мандикерлер кездешкен. Алар кимдер? Алар убактылуу жана күнүмдүк жалчы жүргөндөр. Кыргыздардын чоң манаптары кул, күн кармашкан. Кулдар негизинен ич ара чатактардын, согуштардын учурунда колго түшкөндөр болгон. Алар кулдарды, күңдөрдү кудалашканда жана калың төлөөдө тартуу кылган. Кокон хандыгы үстөмдүк кылып турган мезгилде кыргыздар салык төлөөгө мажбур болушкан. Салыктар ал мезгилде эки чоң топко бөлүнгөн. Биринчиси жер рентасы, экинчиси зекет. Жер рентасы жерден алынган, ал эми зекет бул малдан алынган. Ал зекет да экиге бөлүнгөн. Адал зекет жана түндүк зекет болуп. Салыктын түрлөрүнө көңүл буралы. Түндүк зекет ар бир түтүндөн бирден кой алынган. Адал зекет малдын 50 башынан бирден баш төлөп турушкан. Хараш түшүмдүн 1/10 бөлүгү алынган. Ал эми танап бул багбанчылыктан акчалай түрдө алынган. Ошол мезгилдеги эң оор салык бул аскер салыгы болгон. Аскер салыгы жылдында бир жолу чогултулган. Ал 3 тиллага же алтын акчага барабар болгон. Эгер алтын акча жок болсо, анда 1 жылкы же 3төн кой берилген. Кокон ханы Кудайырхандын мезгилинде салыктын 20дан ашык түрү болгон. Балдар, ал мезгилде Кокон хандары бир нече чептерди курушкан. Ал чептердин негизги максаты элди башкаруу жана алык салыкты жыйынуу болгон. Ал чептердин ичинен эң ириси бул Бишкек чеби болгон. Бишкек чеби 1825 жылы курулган. Аянты 6 гектар болгон. Айланасы терең аң казылып, суу толтурулган. Балдар, бышыктоо үчүн суроолорго көңүл буралы. Кыргызстандын 19-кылымда калкын саны канча болгон? Манаптар жана байлар канча топко бөлүнгөн? Баатыр деген ким? Сен кайсы баатырларды билесиң? Менчиктин кандай түрлөрүн билесиң? Букара деген ким? Алар кандай социалдык катмарга бөлүнгөн? Кокон хандыгындагы салыктар жөнүндө айтып бергиле. Мына балдар, ушинтип бүгүн сабакты аягына чыктык. Сабакты жыйынтыктаганда 19-кылымдын ортосундагы Кыргызстандын социалдык катмарлары болгон манап, бай, би, баатырлар жөнүндө түшүнүк алдыңар.
ошондой эле менчиктин түрлөрү жөнүндө Кокон хандыгындагы салыктын түрлөрү менен кенен так маалымат алдыгар деп ойлойм. Үйгө тапшырма, мультурок, классрум, YouTube'дагы материалдар менен таанышып, жогорудагы суроолорго жооп бересиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.